Ата мекенди коргоону биринчи орунга коюп, өз каалоосу менен армияга жөнөгөндөр четтен чыгат. Ошолордун арасында Сүйүнбек да бар. Ага аскердик кызматка барып жигиттик милдетин аткаруу каалоосу 2 жыл мурда пайда болгон. Минтип бүгүн тилеги орундалып, жоокерлердин катарын толуктап отурат. Азыр учурда 20 жаштамын. Жаштайымдан эле мекенди коргоого кызуум бар эле, азыр кетип жатабыз. Аскердик кызмат өтөөгө кетип жаткандардын энелери ары толкунданып, ары сүйүнүп тургандыгын айтат. Алар армияга балдарынын өз эрки менен баруусун дароо колдошкон. Аскердик кызмат өтөөгө баруу үчүн атайын Орусия өлкөсүнөн келишкендер дагы бар. 6 саны аман туруп, Орукчан деп аскердик билет сатып алгандардын ордуна өздөрү жөнөп жатышкандарына ата-энелер сүйүнүп, ыраазы болушууда. Өзүмдүн желаниясы менен кетип атат. Ушу 2 жылдан бери армияга барамын, служба кыламын деп жашы толбой иштеп жүрдү эле Россияда. Эми жашы толуп, мына 1 жылдан бери күтүп, өзү келип жазылып, өзү кетип атат. Служба кылып келейин деп. Кандай болот эле? Жүрөктөр түкүлдөп, башкача болот экен. Москвага барган башкача экен. Көчөгө барып ойноп келген башкача экен. Армияга деген өзүнчө бир толкундануу болот экен да, кандайдыр бир. Ушу биз келип ушу күтүп отурабыз. Эми эсен аман барып кетсек экен деп. Илгери мына 2 жыл, 3 жылда барып келет эле. Кудай калса, мына 1 жыл деген эмне айланып саат айлангыча эле 1 жыл өтүп кетет. Бул 2021 жылдын 1-жаз айындагы алгачкы чакыруусу. Облус аймагынан ноокат өзгөн Карагулжадан 18 жаштан жогору балдар чакырылган. Өлкөдөгү пандемиялык кырдаалды эске алуу менен ар бир чакырууда 50дөн 60тан балдарды жөнөтүүдө. Аскердик кызмат өтөөгө республиканын аймактарына гана жиберилет. Ал эми алгачкы чакырылыштагы уландар Баткен облусунун Айдаркендеги аскердик бөлүккө жиберилди. Эми бул жерде туурасын айтыш керек, баары эле азыркы убакта өз каалоосу менен барат деп айтабыз, бирок өз каалоосу жоктор дагы көп. Бул эмне себептен азыркы убакта мурда НВП сабактары болчу Союз убагында. Эми азыр ал сабактар начарлап кетти. Патриоттук воспитание мектептерде мурдагы уровенде жүргүзүлбөй калды. Ошого байланыштуу балдардын көпчүлүгү азыр аскерге баруудан качып атат деп ойлойм. Маалыматка ылайык 2021 жылдын жаз айындагы аскерге чакыруу март, апрель жана май айларында жүрөт. Мындан мурунку чакырылыштарда 100дөн ашуун баланы бир алып кетсе, ал эми учурда пандемиялык шарттарды эске алуу менен 50-60тан алып кетүүдө. Эске салсак, аскердик кызмат өтөө убактысы 1 жыл. Айымкан Исралгызы, Азам Бузирков, Ынтымак.